Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден сураныч ушул жер калыбына келтирүүгө жардам берсеңиз. Максат бул кайрылуу. Укмкнын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке дагы бир сураныч элдин атынан менден дагы өтө көпчүлүк сурап атат да. Мен элдин ичинде блогер болуп, активист болуп, жана депутаттын жардамчысы катары болуп жүрөм. Ушул качан Сузактан болом. Элдик активист, Жогорку кеңештин депутаты Икрам Тазабек Икрамовичтин жардамчысы болом. Мен бул тарыхый имарат көптөн бери эле мына турат. 2 жыл болду. Мына достор, ушул менин артымда турган Сузак айыл өкмөтүнүн мурунку имараты. Коюп койгон болбойт достор. Бул Сузактын намысы. Бул здание мына 77-жыл бүткөн бул здание. Көрүп атасыңар, тарыхый здание. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Тазабек Икрамович ушул жерди Сузак айыл өкмөтүнүн Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы достор? Саламатсыздарбы? Менин жалпы кыргыз элим. Менин атым Урманов Жамшык Сатыбалдиевич, Сузактан болом. Элдик активист жана Жогорку кеңештин депутаты Икрам Тазабек Икрамовичтин жардамчысы болом. Менин бүгүнкү күндө ушул видеоду тартууда негизги максат бул кайрылуу. Достор, ушул менин артымда турган Сузак айыл өкмөтүнүн мурунку имараты. Бул 2 жыл мурда өрттөнүп, ушинтип өрттөнүп кеткен. Көрүп атасыңар. Жараксыз ушундай көрүнүшкө келген. Азыр мына достор, бул ушул клуб, мына өрттөнүп кеткен клуб, мына чөптөр өсүп турат. Боорун ачышат, мына аны көрүп. Мына достор, бул тарыхый имарат көптөн бери эле мына турат. 2 жыл болду. Мына ушул көрүнүштө. Коноктор келсе Сузакка, албетте ушуну көрөт. Анан бул тарыхый имарат баарыбызга белгилүү коммунизм колхозунун раиси ошол учурдагы Алымжан Юнус тарабынан уюштурулган. Мына 70-жылдары бүт колхоздун жумушчулары тарабынан түттөлгөн, ушул жаңыдан салынган клуб. Достор, ушул жерде боорум ачышкан себеби менин дагы жалпы элдин суроо болуп атат. Бул жерде коммунизм колхозунун жалпы эмгек жамааты иштеген ушул маалда. Мына көрүп атасыңар. Бул жер тарыхый имарат, ата-бабаларыбыз иштеген. Мисалы үчүн менин таятам, тагам, ушул родной тагаларым бардыгы ушул жерлерде эмгектенип, керек болсо ушул клубду курганына сыйлык алышкан ушул маалда. Сүрөттөргө чейин бар ушул жерде иштеген. Мына азыр жалпы Сузактар, коммунизм колхозунун эмгекчилери, Благовещенка, Төш, Сузак бардык жерден ушул иштегендердин бүгүн аталардын ушул эмгегин көрүп, боору ачып турат. Жүрөгү ооруп ушуну көрүп. Достор, мына 2-чи кабатын ушул жалпы элдик марафон уюштурулуп, бүткөзүлгөн. Азыр арка тараптарында көрсөтөм сиздерге. Мына достор, күйүп бүткөн ушул клуб тарабы, арка тарап болот, мына арт тарабынан. Бул жер эски болгондуктан мына өрттөнүп бүткөн. Мына достор, эми алды тарапы бүтүн бойдан турат. Бирок косметикалык чоң мындай ремонт иштери керек. Ал жерге тез менен ушул жерди бүткүзүш керек. Эмнеге дегенде батпай атат азыр. Мен бүгүн дагы бардым айыл өкмөтүнө. Айыл өкмөтүнө барганда аппарат жана жалпы эле депутаттарга жай деле жетпей атат. Ал жер жаштардын борбору болчу мурда. Жана бүгүн дагы айыл өкмөтүнүн башчысынан сураганында ошо башчысы дагы айтып атат, уруксат жок азыр деп. Ошого ушул жеринен токтотуп, достор,
ремонтту баштаса, анан бюджеттен ажыратып акчаны ушун тез аранын ичинде бүткүзүш керек достор. Мындай турган болбойт. Достор, 2 жыл өттү. Бул менен бул келген адам эле көрүп эмне болду деп элдерге муну чоң бир экспонат кылып көрсөтпөй, тез аранын ичинде бүткүзүп элге кызмат кылууга, пайдаланууга тапшырыш керек да бул зданияны достор. Ошол сураныч жалпы ушул Тазабек Икрамовичка дагы кайрылуу, депутатка дагы укмкнын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке дагы бир сураныч элдин атынан менден дагы өтө көпчүлүк сурап атат да. Мен элдин ичинде блогер болуп, активист болуп, жана депутаттын жардамчысы катары болуп жүрөм. Ушул качан түптөлөт, бир кайрылбайсыңарбы, бир айткан адам жокпу деп ушундай айтат. Депутаттар деле өткөндө сүйлөшсөк, ушул следствияда азырынча ушундай токтоп туруш керек экен, кийин акча ажыратса эле бүткүзүп салабыз деген сөздөрдү айтышты. Ошого видео аркылуу кайрылайын дагы, жалпы элдин атынан, өзүмдүн атымдан дагы мындай турган бою коюп койгон болбойт достор. Бул Сузактын намысы. Бул здание мына 77-жыл бүткөн бул здание. Көрүп атасыңар, тарыхый здание. Ушул болушунча сактап, 2-чи кабаттары сакталган. Анан 1-чи кабаттарынын бардыгын жаңыдан түптөп, анан кызмат кылганга берүү керек достор. Сураныч. Мына ушундай өтө аянычтуу акыбалда турат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизден сураныч, ушул жер калыбына келтирүүгө жардам берсеңиз, тергөө амалдары акырына жеткен болбосо, ушул жеринен жетиштүү деп ойлойм. Маалымат алганга, бул жерде экспертиза жасаганга 2 жыл болду. Ушул жерден ушул имаратты артында турган Сузак айыл өкмөтүнүн имаратыны тез аранын ичинде калыбына келтирилсе, заманбап кылып, косметикалык ремонт кылып, анан айыл өкмөттүн аппараты толугу менен ушул жерге көчүрүп, ушу элге кызмат көрсөткөнгө ушундай уруксат берсеңер. Ушул биздин элдин талабын эсепке алып, буюрса жардам көрсөтөсүз деген үмүттөбүз. Жалпы эл тарабынан суралып жатат. Жалпы ушул депутаттарга да кайрылгым келет. Икрам Тазабек Икрамовичка, урматтуу Икрам Тазабек Икрамович, ушул маселени көтөрсөңүз, жана Сузак айыл өкмөтүнүн имаратын тез арада калыбына келтиргенге, айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча ажыратып, ушул жерди калыбына келтирип, ремонттоп, кызмат кылганга тапшырса деген, колдонууга тапшырса деген суранычыбыз бар. Анткени бул жер Сузактын ар намысы, бул тарыхый жер. Муну Юнусов Алымжан райыс тарабынан, ушул маалдагы колхоздун председатели тарабынан уюштурулуп курулган. Колхозчулар жалпы коммунизм колхозунун жумуш тобу жана бүт бардык активдер тарабынан курулган. Достор, ошого бул жер тарыхый жай болуп эсептелет. Анан бул жерге келген, Сузак келген коноктор кааласа ушул жер көзү түшөт. Бул мындай аянычтуу мындай акыбалда турганы, бул ичиңде бооруңду оорутат да адамды. Ошого тез арада достор, тез арада урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Тазабек Икрамович ушул жерди Сузак айыл өкмөтүнүн эски имаратын, негизги имаратын ремонттоп, элге кызматка берүүсүн суранабыз. Жалпы ушул жерде демилгечи топтун атынан жана мен өзүмдүн атынан, Урманов Жамшит Сатыбалдиевич менен элдик активист менин атымдан сиздерден сураныч. Тез аранын ичинде бул маселе көрүп чыгылат деген үмүттөбүз.